Эмдөөдөн өтпөгөн балдар мектепке кабыл алынбайт. Билим берүү жана илим министринин орун басары Лира Самакбаева мындан ары эмдөөдөн өтпөгөн балдар мектепке кабыл алынбай турганын билдирди. Анын айтымында баланын эмделгени жана медициналык кароодон өткөнү боюнча маалым катты ата-эне 15 августтан кийин мектепке алып барышы керек. 15 августтан кийин единственно жанагы медицинский справкалар деле гана сөзсүз жанагы общий профилактический осмотр и экинчи вакциналар боюнча справкаларды сөзсүз мектепке алып келиш керек. Вакцинация болбогон балдар мектепке алынбайт токтом боюнча. Мектепке кабыл алуу санариптештирилип, баланы каттоо ата-эненин макулдугу менен автоматтык түрдө жүргүзүлүүдө. Мамлекеттик органдарда маалымат базалары бириктирилип, бардык керектүү документтер бар. Кыргызстанда соңку убакытта кызамык оорусу күч алды. Адистер билдиргендей, ооругандардын 95% эмделбегендер жана бейтаптардын басымдуу бөлүгүн 1 жашка чейинки балдар, ата-энеси эмдөөдөн баш тарткан балдар түзөт. Эмдөөдөн баш тартуу диний ишенимдерге, ден соолугуна жана башка себептерге байланыштуу болууда.